Ассаламу алейкум достор. Бул Европадагы чыгарылыш менин келгениме почти 2 ай болуп калды. 2 айдан бери биз Лантана деген компанияга келгенбиз. Бишкектен услугасы менен 600 евро услугасы менен. Биз келгенде такыр опыт жок. Фурага отурган эмесмин. Мен уш жерге келип үйрөндүк фура айдаганды. Анан кийин код 95 окудук башында. Меники короткий болгон үчүн, эгер 2010 чейинби, эгер стаж 2010 чейин болсо С категория, анда короткий же 2015 чейин ушундай да кыскасы. Анан кийин короткий болуп окуп, где-то бир 10 күндөй окудук. 10 күндөн кийин код 95 алдык. Бизге тест драйв оңойлуу болгон. Азыркы келгендерге аябай эле бир аз оорураак болуп, кыйыныраак эле болуп атат. Анан кийин ушу каналды буюрса только ушу код 95 боюнча, Европа боюнча ушундай чыгарылыш кылайын деп чечтим. Мен өзүм деле мындай жакын эмесмин эмегечи. Анан кийин ютубтан карасам такыр эле кыргыз канал жок экен, эч элечи жакшы код 95 боюнчачы. Анан келгенде могу Тахо боюнча, жолдор боюнча, оплата дорога боюнча ушул видеого комментарий жазсаңар болот. Эгер мен подписчиктерим көп болсо да, эгер подписчиктерим көп болуп калса, 1000ден ашык болсо прямой трансляция кылып, жолдорду айтып, любой вопросторду кайрылсаңар болот, подписывать этипчи. Башкалар менен бөлүшсөңөр болот бул видео боюнча, чтобы Европага келем деген кыргыздар, туугандар, негизи эле кыргыз эмес, могу Азия өлкөсүндө бүт эле болсо, бардыгы код 95 жөнүндө түшүнүп алам десе, ушул мен видеом көрүп көрсөңөр болот, комментарий жазсаңар болот, вопросуңарга ар бирине жооп берем, колуман келишинче. Билгенди айтам. Кудайга шүгүр, тахографты бүт эле билип калдык. Все равно билбеген нерселерибиз көп да. Үйрөнүш керек. Кандай кылыш керек 45-ти, 24-тү кандай учурда кетем, мисалы үчүн 24 2 жума катарынан болуп калат, же 5 күндөн 10 күн катарынан болуп калат. Анан кийин компенсациясын кандай чыгарыш керек, ошол жөнүндө кызык болсоңор жазып тургула. Анда эмне дейин? Азыр бул эски видео. Бир жолу жаңы ошо жумушту баштаганда ушуну тарттым эле. Бул, по-моему, Италияда, то есть Франциядан Италияга бараткан жолдор. Мындай кооз Швейцарияга жакыныраак кетип атам. Сол тарабым Швейцария болуп калат да, ошондочу. Отон каптал жактары. Анан двойной экипаж боюнча айтып берем, одинарный экипаж боюнча деле айтып берем. Жазгыла, катталгыла достор.